Негізел алып қарағанда ошол адамның дин жолуна түшүүсүнө, илим жолуна түшүүсүнө үйдөгүлөр өзү түрткү берет экен да. Үйдөгүлөр өзү түрткү берет экен. Мисалы, Малик ибн Анас айтат, ушу кичинейинен жаштайынан баштап энеси алымдардын кийимин кийгизип коет экен да. Бар балам, сен мешитке барышың керек, мешитке бар дейт экен да. Барып ошол жерде эмне? Сен илим алгының, ошол устаздын илиминен мурда әдейін пайдаланган деп туруп баласын алымдардын кийимин кийгизип алып туруп мешитке жөнөтүп шыктандырган экен да, кичинесинен баштап. Көрбөйсүңөрбү? Кандай аялдар болгон. Ошол эмне? Ошол аялдар ошентип балдарын илим жолуна тарбиялады. Ошолор мынтип эмне? Кыяматка чейин ошол бир мындайча айтканда садака жария болду да ошол ата-энеси үчүн. Карасаңыздар, шыктандырган. Мисалы Имам Шафи булар өзү Палестинада, Газзада жашаган экен. Бул Имам Шафи төрөлгөндөн кийин бир канча убакыттан кийин көп өтпөй эле аз убакыттан кийин атасы кайтыш болгон экен. Ошентодон Имам Шафинин энеси өзү төркүнү Жазира, ошо Араб жарым аралынан болгон экен да. Баягы сапарга чыдай ала турган, кичине чоңоюп калганда, ошо баласы менен өзүнүн төркүнүнө келип, кийин кайра Меккеге барган экен. Меккеге барып, ошол жерде кана деп туруп ошону илим жолуна салган экен. Көрбөйсүздөр. Демек, ошо аял заты түрткү болгон экен да. Карасаңыздар. Эми кээде турумда ой келет да, ошондой динди түшүндүргөн ошол аял затына биздин үммөт карыздарбыз деп коем да кээдечи ойлоп. Эми ошол нерселерден биздин апаларыбыз, эже карындаштарыбыз сак алыш керек да. Ошол нерседен үлгү алышыбыз керек. Биз дагы эмне ошол балдарыбызды өзү жөнөтүш керек ошол жерде. Илим алдырыш керек. Ошого мисалы колдошубуз керек. Илим алам десе шарт түзүп беришибиз керек. Бизде тилекке каршы эмне? Ар кайсы нерсеге шарт түзүп беребиз, мисалы спортко жөнөтөбүз, же болбосо бир кружокторго жөнөтөбүз. Бирок жок дегенде жумасына бир жолу, эки жолу бир мешитке жөнөтүп койбойт да биздикилерчи. Башкага убакыт табат, бирок ошо дин жолунда өзүнүн келечегин мисалы курууда дин негизги нерсе да. Ошого убакыты жок, же болбосо эмне? Акчасы жок дегендей. Акчасы элеп болсо да эмне? Ошого биз жөнөтүшүбүз керек. Бирок ошо эмне? Башка имамдардан имам азам айырмаланып, бул өзгөчө чоңоюп калгандан кийин ошо динди баштаган экен да. Ошол жерде Шаби деген алым, карасаңдар ушундай баягы көрөгөч болгон экен да. Айтат го пайгамбардын хадисинде: "Иттақу фарасатал муъмин", момунун парасатынан сактангыла, анткени ал Аллахтын нуру менен карайт дейт. Ошол мындай көргөн экен. Карап туруп, имам азам содигер болгон да. Бияка өткөнү карап туруп, ошону көрүп тур дагы, "Сен каяка баратасың?" десе, "Мен ошо содага." "Жок, дагы каяка барасың?" десе, "Мен содага барып келем." "Жок, сен мындай молдолорго, алымдарга барбайсыңбы?" деп сураган экен. Карасаңыздар, ошо түрткү болгон экен да. Түрткү болгон экен. "Жок, мен ал жака барбайм. Сен ошол бир алымдарга дагы барбайсыңбы? Сен ушундай бир келечекте бир кыйын адам чыгат. Сен зиректиңди мен байкап турамын. Алымдарга дагы бир барып көрбөйсүңбү?" деп эмне? Ошол туура жолго багыштаган экен да Имам Шафи. Ошондо макул мен барайын. Кайсы илимди алсам болот мисалы? Куранды үйрөнсөм эмне болот? Артында эмне келет? Куранды үйрөнгөндөн кийин десе, мындай сен үйрөтөсүң, кийин сенден дагы бир күчтүү шакирттерди чыгарасың десе, эгерде бул илимди алсам кандай болот? Бул илимди алсам кандай болот деп туруп, эмне? Ар бирин эмне сураган экен ошол устаздарданчы. Мисалы, бул илим эмне пайдасы бар, кандай акыбети кандай болот деп туруп. Биз дагы ошо эмне балдарга келечекте кесип тандоо үчүн ошону бир багыт беришибиз керек экен да. Бул илимди алсаң кандай болот деп. Мисалы, бизге кандай, Кыргызстанга кандай кесип пайдалуу, кандай кесипти үйрөнсө, биздин балабыз элге кандай пайдасы тиет. Эгерде ошондой бир багыт бере турган болсок, биздин балабыз элге пайдасы тие турган илимге кызыктырсак, пайдасы тие турган болот.